Арыбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Токтогул районунун жашоочулары. Мына бүгүн биз Токтогул районунун Борбордук аэропортунда жүрөбүз. Дал ушул аэропорт канча бир жыл мурун курулган, бүгүнкү күндө абалы аябай оор. Мышык ыйлай турган абалы бар. Дал ушул аэропорттун көйгөйүн күнүнө көтөрүп келген, келечек үчүн изилденген биздин токтогулдук жигитибиз бар, Бек Баяманов деген. Мына ошол Бек Баямановдон келечеги кандай, азыркы тапта абалы кандай, жана башка маселелер боюнча талкуу кылайлы. Эмне президент эле чуркаш керекпи? Президент эле иш кылыш керекпи? Мен көрүп атам, кээ бир кызматкерлер президент чыгарган видеону бөлүшүп коелу деп отурушат. Районучу канчалык деңгээлде бул аэропорт перспективдүү жана эмне максатта бул аэропорт Токтогул районуна курулду? Кызыкчылыгы үчүн эле алып алып, үй салып алып, өлбө жаным өлбө, теги Бишкекке чоң-чоң тамдар салып алып жашап жүрөт. Эмне үчүн биз Токтогул аймагынын тургундарын жашоосун ойлобойбуз? Жириновский айтат го, орустардын политигичи. Эгерде бир маалымат 20-30 жыл алдын ала айтылса, эл түшүнбөйт экен. Кээ бири түшүнбөйт экен, анан жаман кабыл алат. Кундуз Сулайманов бизге гранттар аябай көп келет экология боюнча. Кундуз Сулайманов кайрысы болмок. Эл аралык гранттарга келет, сен келип жазып айтып берсең, сени көрмөкпүз дейт да. Вот именно мага берсе, мен көргөзмөкмүн. Өзүмдөчү. Жаштарга берсин, анда көргөзөйлү. Жол болсо анда биз айткан менен, биз менен бирик болуп, ынтымакта угуп, анда кылышсын ушуну. Биз эч качан мен ордун талашпайм. Өзүнө эле буйрусун. Чуфа, могу жерде эмне деген нерсе жатат? Мал өлүп жатат. Эми толгон токой көрдүк да, жытын карап, өрттөнүп атат. Эми булардын баарын чечишибиз керек да. Анан проект толтура, эчтеке жок деп изденип көрүшүбүз керек да. Жок дегенде кадам таштап көрүшүбүз керек да. Ушинтип эле келип тоголуп кетип калышат да. Рахмат сизге. Ассалому алейкум. Ва алейкум салам. Бек Султан мырза. Болот мырза. Сиз менен жолугуп, ушул маселени талкуулаганыма аябай кубанычтамын. Дароо эле суроолорго өтсөм. Мына мен сиздердин ушул Токтогул районунун борборундагы аэропорт боюнча видео тасмалар тартканыңыздар, визуализация тартканыңыздарды көргөм да, соц тармактарданчы. Мына ошол соц тармактарда жарыялагандын максатын сурайын дегем да. Бүгүнкү күндө инициатива көтөргөндөрдүн арасында сиз дагы барсыз. Мына эмне максатта көтөрдүңүздөр эле? Чечүү жолдору жана келечекте кандай бир багытта иш алып бармаксыздар? Же жөн эле тартып койдуңуздар беле, мындай кызыгып эле? Же бир атайын көз караштарыңыздар бар беле? Аябай ушул суроолор элге дагы, мага дагы кызыктырат. Жооп берсеңиз кыска, нуска кылып. Туура болот мырза. 1 жыл мурун биз ошол визуалдык тасманы даярдап чыгарганбыз. Анын ичинде дагы Токтогул аймагынын кооздугу жөнүндө бренд роликтер бар да. Аны агалар менен чыгарганбыз. Анан ушул визуалдык тасмада так ушул аэропорт бар болчу. Ушул картасы менен түшкөн. Ушуну көргөзгөнбүз келечекте. Анын максаты, бул биздин максат, бул биздин жаштардын максаты. Андан тышкары элди кичине болсо да ойготуу. Биз дагы ушуну салсак болот, ушуну курсак болот деп. Анткени сиз үчүн карабайсызбы? 30 жыл мурун муну Советтер Союзунда ойлонуп атышат да. 30 жыл мурун куруп, мына ушул жерде жолу турат. 30 жыл мурун ойлонуп атат, биз эми өнүккөн технологияда эмне үчүн кура албайбыз? Андан тышкары мына Кыргызстан тездик менен өнүгүп кетип атат Орто Азияда. Туризм жактан жана башка жактан дагы кече жакын Нарында ачылды аэропорт, Таласта ачылды, баардык областта ачылды. Эми Кудайым буйрса мен ойлойм райондорго өтүп баштайт депчи. Биз ошого даярдык көрүшүбүз керек да. Машиналар учуп атат учкуч менен, кече көлдө вертолет чыгарып атат, Кыргызстан чыгарып атат да. Самолеттор алынып атат. Кудайым буйрса бул жакка дагы курулуп калат. Андан тышкары, бул жөн эле сөз болбосун, Канадада Токтогулдук байкы бар экен. Ошол учкуч болуп иштейт экен да. Boeing компанияда айтор. Алар бизге кайрылган, ал байка чалып. Ушул аэропорттун жанында таштанды бар экен. Ошону жылдырып бергиле. Мен бул жерге өзүм инвестор алып келип, чакан кылып баштайм деген. Учкучка үйрөтүп, чакан самолеттер учуруп, өзүм куруп баштайм деген да. Ошондон кийин биз ушул теманы көтөрүп чыкканбыз.
Мына сиз айтып калбадыңызбы? Демек, бир нече кадамдар таштаптырсыздар. Мына Канададан бери инвестиция алып келгенге бир кандайдыр бир деңгээлде сүйлөшүүлөр ооба жүргүзүп туруштар да. Сиздер ошол эле убакта жергиликтүү өз алынча башкаруу, ошол кезде Жаңы Жол айыл өкмөтүнө карачы да. Азыр эми Токтогул шаарынын аймагына карап калды да. Шаарына карап калды. Мына ошол жактарга кандайдыр бир билдирүүлөрдү билдирип, иштешүүгө бир аракет кылдыңыздар беле же видео тартуу менен эле чектелип калдыңыздар беле? Жок, ошол видео тартканда Токтогул өнүктүрүү деген чоң форум өткөзгөнбүз. Ошол эле бирге акимчиликтер менен. Аким өзү катышкан, ошондо көргөн. Андан тышкары ошол эле жерден канадалык байкенин видео обращениясы бар, видео кайрылуусу. Ошону да көргөзгөнбүз. Акимге да айтканбыз. Ошондон бери эч кандай жооп да жок, эч кандай жылыш да көргөн жокмун да. Ошол аким менен мэрдин, зам акимдин бул иши да. Ошондой адамдар, келген адамдар, булар 30-40 жылды алдын ала көрүш керек да. Көрүш керек, өздөрү дагы тарыхта кала турган адамдар да. Чечүү жолдору аябай көп. Мына чечүү жолу биринчи жолу аэропорт, бул жанагы Канададагы байке. Экинчи жолу акимият ошол проект жазып, өзүнүн сайтына илип коюш керек болчу. Урматтуу Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча урматтуу инвесторлор, келгиле. Айтор издеш керек. Издеш керек болчу. Келгиле, могу жерден жер берейли. Биздин условия бар. Силерге жерди бекер берейли, жардам берейли, могул мусорду ошол жака жылдырып берейли. Ошол жактан таштандыны кайта иштетип өндүргүлө. Токтогулдун ичине бүт таштандыны карагыла десе, келмек. Иштен дагы инвестор чыкмак. Балким сырттан дагы чыкмак. Бирок андай нерсени биз көрүп айтпайбызбы? Айтсаң эле ким биз жаман болуп көрүнүп калып атабыз да. Сен жаман айтып атасың, сындап атасың деп. Бирок биз болгон ишти айтып атабыз да. Ушуну кылгыла. Кичине болсо дагы изилдеп, мындай кичине болсо дагы сунуштап койгула депчи. Менде бир мындай суроо жаралып атат да. Сиздер ушуну жарыяладыңыздар, анан чечүү жолдорун издептирсиздер, бир аз болсо дагычы. Бирок буга бүгүнкү күндө көптөгөн каражаттар кетет да. Анан бул аэропорттун Кыргызстан боюнча мындай анализдеп келе турган болсок, райондордо дээрлик көп райондордо жок да, областтын баягы борборлорунда бар. Бирок биз эми Жалал Абад областынын борбору эмес да бул. Токтогул районучу. Канчалык деңгээлде бул аэропорт перспективдүү? Жана эмне максатта бул аэропорт Токтогул районуна курулуп калган? Жана буну биз эмне үчүн жандандырыш керек? Мына ушул суроого жооп берсеңиз. Биринчи суроо боюнча эмне үчүн районго ушул жерде курулуп калган? Буну Советтер Союзунда курган, мына жолу да турат. Алар жөн эле курбаса керек да. Эң биринчи себеп, мен ойлойм, бул биз Токтогул Орто Азияда энергетиктердин борбору да. Кыргызстан боюнча азыр Токтогул сусактагычы канча энергетика? 80-85% камсыз кылат. Андан тышкары Камбараталар 1, Камбарат 2 болуп ачылып кетет, 7 гэске чейин курулат деп атат. Ошол каяктуу жана чакан гэстер. Чакан гэстер бар. Андан тышкары чоң гэстер бар. Ошого мен ойлойм да, ошол убакта көп специалисттер келиши мүмкүн да. Ошо келишеби айтор ошого курулган болуш керек. Каттамды бекем кылам деп, бат кылабыз деп. Ал учурда дагы жол дагы билбейм, курулган эмес. Татаал болгон да мүмкүнчү. Андан тышкары мен ойлойм, ал учурда ошол Токтогул аймагынын потенциалын көргөн да. Туризм багытында, энергетика багытында, жана башка багытында да. Балким Советтер Союзу бул жерде аябай чоң шаар кылмак. Ошондой мүмкүн пландар бар болчу. Азыркы таптачы учурдун талабы же бул өтө деле мындай чоң каражат кетет деп айттымбы? Талабы эмеспи? Керекпи бизге аэропорт, жок кереги жокпу? Албетте, сөзсүз керек да. Азыр нак учурдун талабы. Орто Азия боюнча Кыргызстанда туризм аябай өнүгүп атат. Жылдан жылга миллиондогон туристтер кошулуп атат. Жылдан жылга статистика боюнча. Андан тышкары Токтогулдан да канча туристтер көрүп атабыз. Франциядан келип атат, Америкадан келип атат, жана башка Европадан келип атат. Аларга бизге да биз көнүп калганбыз бул жол менен жүрүпчү. Бирок бир убакыт келет, биз дагы ушул самолет менен жүрүп калабыз. Бир убакыт келет, ушул жердагы туристтер келип, туристтерге айтор шарт түзүп беришибиз керек да. Бишкекке келди, Бишкектен Токтогулга бат эле учуп келип 20 мүнөттө.
учуп келип көрүп алып кетип калышы мүмкүн. Мага мисалы үчүн көп туристтер кайрылат. Токтогулду айтсам эле жол алыс экен дейт. 5 саат, 6 саат мен туристтерим жүрө албайт дейт. Келет дагы көлгө барат, андан тышкары ошол Бишкектин айланасына келет дагы кетип калышат. Андай туристтерди мен көп көрдүм. Андан тышкары карабайсыз бул жерде. Аябай бир сонун локацияда турат да. Эми Кыргызстан ичиндеги эң кооз аэропорт болот болчу да. Токтогулдачы. Анткени бийикте турат, Токтогул алакандай салгандай көрүнүп турат шаар. Айланасы көл, кооз тоолор. Эң кооз аэропорт болмок жана туризмге аябай чоң салым болмок. Токтогул районуна. Бексултан мырза, мына азыркы абалы, бүгүнкү абалы чындыгында мышык ыйлай турган абал болуп атат да. Мына сиз ушунун чечүү жолдорун келе элекмин дедиңиз, ушул таштанды таштоочу жайдын жайына барып талкууласак кандай дейсиз? Кийинки суроолорумду ошол жактан берсем сизге. Болот. Ооба, мен келе элек болчу, бирок мен спутниктен дайыма карап, изилдеп, андан тышкары Экомэп деген сайт бар. Гамал Сооронкулов деген байке проект изал. Ошол Кыргызстан боюнча көйгөйлүү жерлерди картага түшүрүп кеткен да. Ошол картада ошол жер бар. Ошондон көрүп мен айтып атканымдын себеби да. Анда визуализация деген бул өзүнчө маселе болду бай элдерге сиздер келечекти, жаркын келечекти чагылдырып көргөзүп бердик да, мына элес болсун кичине. Ал эми азыр реалдуу жашоодо мына ошол жерде таштандыны жылдыруу кандай болот, ошонун жеринде көрөлү. Мүмкүн дем ала албай уктап калабыз. Макул. Жүрүңүз. Мына Бексултан мырза ошентип таштанды таштоочу жайдын так борборунда жүрөсүз да. Анан мен сизди көбүнчө эле ошо соц тармактардан көрүп, элдердин жазгандарын көрүп, мындай жыйынтыкка келем да, сизди көбүнөзө популистсиң деп айтат. Дайыма эле бир келечекти эле айта бересиң, анан эми чыныгы кел иштебейсиңби, ушул маселелерди чечип аласыңбы, колуңан келеби деген, колуңан эч нерсе келбейт деген деле СМСтерди, ошо комментарийлерди көрүп калдым да. Буга кандай жооп берет элеңиз? Буга мындай жооп берет болчумун да. Жириновский айтат го, орустардын политигичи. Эгерде бир маалымат 20-30 жыл алдын ала айтылса, эл түшүнбөйт экен да. Эгер түшүнбөйт экен, анан жаман кабыл алат экен. Анткени андан тышкары ошол жана комментарийде жазылган, мен ойлойм бул эл эмес депчи. Бул эл эмес. Ошол эле мен сын пикир айтып аткандардын жакындары да. Көбүнчөсү мен анализ кылсам ошонун жакындары. Демек кандай көрө албастык менен эле сөз кылып атат, бирок көрө албастык. Чыныгы сиздин кандай десем, прогресске бараткан адам катары мындай креативдүү ойлонгонуңузду сезе албайт. Ооба, мен мындай болот да, болот мырза. Мен алардын ордун талашкан жокмун. Мен алардын ордун талашып алып, мага бер мен иштейм деген жокмун. Анан колуңан эмне келет дейт. Айтат элем ошо колуңан эмне келет дегендерге, анда бизге берсин. Бир жыл убакытка берсинчи, биз көрөбүз. Колубуздан эмне келет экен. Биз жөн эле жарандык позицияда туруп ошону чыркырап айтып атабыз да. Алардын орду чоң да. Акимдин орду чоң. Бир эле райондун президенти десек болот. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулаймановдун орду чоң. Ушул мусорду айтса болот да. Аким айтса болот. Бул эми алар үчүн актуалдуу көйгөйбү? Эң актуалдуу көйгөй да. Эң биринчи көйгөй. Бирок алар таштанды таштоочу жай үкөктөрдү деле жазып атат го. Ага кандай карайсыз? Ал деле бир чечүү жолдорун алып келаткандыр да. Мындай экен да, ал тиги жакка аябай кооз ушундай таштаачыларды жазып алып, анан бул жакка эле ачык эле ыргытып коюш керек да. Бирок эң көйгөйлүү жер бул. Эң көйгөйлүү жер бул таштоочу жайдын орду. Мында болуп атат да, тиги жак эч нерсе болбой турсун. Ал жак баары таза, көйгөй жок деп. Бул жакка таштап койсо, бул жердин экосистемасы баары бир да, болот мырза. Баары бир бириккен да, взаимосвязанный. Кундуз Сулайманов бизге гранттар аябай көп келет экология боюнча. Кундуз Сулайманов кайрылса болмок. Эл аралык гранттарга, андан тышкары акимдер кайрылса болмок, проект жазып. Анан тышкары жана айттым го, аким проект жазыш керек болчу, инвесторлорду чакырыш керек болчу. Келгиле ушул жерде, бул жерде аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул жерде кайта иштетип чыкса, инвестор да акча тапмак, биздин да көйгөй чечилмек, аэропорттун жанындагы таза болмок, аэропорт курулмак да. Баары взаимосвязанный болуп атпайбы? Бири-бирине байланышкан болуп атпайбы? Ушуну эми аким ойлонуш керек да, зам аким, булардын орду чоң. Жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов,
жана азыркы келген мэр ушулар ойлонуш керек да, ушул райондун акыбалын, абалын өзгөртөм деп келип атат да. Биз эмеспиз да. Анан кээ бирлер айтат, сен колуңан эмне келет, сен келип жазып айтып берсең, сени көрмөкпүз дейт да. Вот именно мага берсе, мен көргөзмөкмүн. Өзүмдөчү. Жаштарга берсин, анда көргөзөйлү. Жол болсо биз айткан менен, биз менен бирик болуп, ынтымакта угуп, анда кылышсын ушуну. Биз эч качан мен ордун талашпайм. Өзүнө эле буйрусун. Мен болгону ушул чечүүчү жолдорду айтып, сунуштап, биргеликте сын пикир айткан бул индикатор да. Алардын өсүшүнө, алардын өнүгүүсүнө. Бирок сизди душман көрүп атпайбы? Бирок мени душман көрүп атпайбы. Тескерисинче тигилерди мактап, жактап, сен укмушсуң дегендер вот биринчи душмандар ошолор да. Анткени эч кандай өзгөрүү болбойт. Аким, замаким, мэрби, айтор кимби кызматта болсо да өспөйт да. Бексултан мырза, сиз жакшы ойлорду толгоп өттүңүз, жакшы өзүңүздүн көз карашыңызды билдирдиңиз. Анан көбүнесе сизден ушунун чечүү жолун ойлонот да. Мен да ушунун чечүү жолун сизден күтөт элем да. Анткени сиздин чечүү жолун айтсаңыз, мүмкүн сиз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ошол эле акимге, мэрге, башка Кыргызстандын булуң бурчуна мисал катары көргөзүп, чечүү жолун көргөзүп коет турсуз. Айтсаңыз, сиздин көз карашыңызда чечүү жолу кандай? Албетте, көйгөйдү айтып атсаң, сенде даяр чечүү жолу болуш керек. Варианттар болуш керек. Чечүү жолдору аябай көп. Эң биринчи дегенде эле ушул жерге проект жазыш керек. Балким аэропортту берип инвесторго, алар менен договор түзүп, ушул жерде жылдырып, кайра иштетүүчү мамлекет өзү курдуруп алса болот. Иштетүүчү заводду. Андан тышкары бул өзүнө эле дагы инвесторго проект жазса болот. Документин даярдап, акимде всегда болуш керек, аким жарыялаш керек, издеш керек. Сөзүңүз каралжы. Муну инвестор деп атпайсызбы? Проект жазыш керек деп атасыз да. Аны эми проекттер толтура жатат деп Сооронбай Шариповичтин да бир кездерде ушинтип айткан сөзү эсиме түшүп кетти да. Чындыгында андай проекттер көп. Сиз так кезе мисалдарды келтире аласызбы? Кайсы багытта проект жазсак болот? Кантип ушул жака инвесторду тарта алабыз? Инвестор келеби бул жака өзү негизи? Ошол жөнүндө бир ой толгозоңуз. Инвестор келет, сөзсүз келет. Анткени Токтогул аймагынын потенциалы чоң. Потенциал абдан чоң туристке. Азыр жанагы кичинекей өзүнчө 1-2 кишилик самолет менен туризм ая катуу өнүгүп атат. Орто Азиядагы ушул жерди дагы кылып койсо болот да. Ошого инвестор тапса да болот. Ушул жол эле болот, жетет да. Ошол менен демек даяр экен. Даяр. Андан тышкары килеген компанияларга деле берсе болот да. Ушул жерде аэропорт кылып салыла. Ушул жерде отель салыла. Кызыктар тараптан Кызыктар толтура. Просто биз биринчи жазып көрүшсүн да биринчи. Жаза элек жатып кантип айтышат. Инвестор жок, анан толтура проект деп. Андан тышкары барбы инвестор жокпу, бунун өзү чечишибиз керек да. Кыргызстанда чечилип аткан бир практика барбы бүгүнкү күндө? Бишкекте уже салып баштады. Башка райондордун уготом салып баштады. Эми биз дагы чечиш керек. Чечпей кое албайбыз да, анткени бул жерден канча деген зыяндуу зат. Мына Токтогул ачык эле көрүнүп атат. Эрип чыгат, шамал менен жетет. Андан тышкары ушул жердин орус сырко, почва, могу жерде эмне деген нерсе жатат? Мал өлүп жатат. Эми толгон токой көрдүк да, могу жытын карап, өрттөнүп атат. Эми булардын баарын чечишибиз керек да. Анан проект толтура, эчтеке жок деп изденип көрүшүбүз керек да. Жок дегенде кадам таштап көрүшүбүз керек да. Андан тышкары биздин кендерибиз бар го. Мисалы үчүн кече жакын ызычуу болду. Бирөөлөр ташты казып кетип, канча миллион төлөп чыгышты, туурабы? Канча миллионго убутка болду. Эмне үчүн ошол кенди биз өз мамлекет казып, ошондой эле туз бар, ошондой эле кварц таштар бар, ошондой эле жана башка дары чөптөр, мисалы үчүн. Эмне үчүн ошолорду биз өзүбүз алып, алтын кендер бар, өзүбүз алып, иштетип, өзүбүз кура албайбыз? Эмне үчүн жеке адам эле өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле алып алып, үй салып алып, өлбө жаным өлбө, теги Бишкекке чоң-чоң тамдар салып алып, жашап жүрөт? Эмне үчүн биз Токтогул аймагынын тургундарын жашоосун ойлобойбуз? Эмне жетишпейт? Суу десең суу бар. Таштар десең таштар бар. Могу тоолордун баары эле кварц таш. Андан кийин туз десең туз бар.
Дары чөп десең, дары чөп бар. Мен 1 жыл мурун видео чыгаргам, билесиңер, Афганистандан келип, ферула деген чөптөн 6 миллион доллар иштеп кеткен деп 1 жылда. Биринчи жыл, экинчи жыл канча миллион иштейт, биз токтотуп калганбыз. Эмне үчүн ошону өзүбүз куруп, өзүбүз иштетип, ушул жерди чече албайбыз? Эми бул айга учпайбыз го. Чоң-чоң эмне самолет чыгарып атабызбы? Же аябай техниканы чыгарып атабызбы? Жок, бул жөнөкөй эле кадамдар да, чечкиндүү кадамдарды кылыш керек. Ошону айтсаң эле, мени жаман көрүп атышат. Техника демекчи, артыңызда дагы жакшы бир техника турат. Мына ушул жол менен бүгүнкү күндө көмүп келди да. Эми биздин ушул Демек сиздин чечимиңиз ушул кайра иштетүү ишканасын куруу, чечимдер аябай көп. Азыр эле айткандайчы, чечимдер аябай көп. Эми мусорду алып келип эле ыргытып эле көмүп койгон бул эми чечүү жол эмес да. Канча деген өлкөлөр анан тышкары эмени айтпай калыптырмын, грант. Дүйнө жүзүндө экологияны коргоо боюнча аябай гранттар бар. Кыргызстанда дагы аябай көп акчалар бөлүнөт. Эмне үчүн аким ошого кайрылбайт? Эмне үчүн Кундуз Сулайманов кайрылбайт? Эмне үчүн мэр кайрылбайт? Биздин сөз өтпөйт экен. Биз жөнөкөй эле жаранбыз. Алар ошол чоң-чоң кызматтар турат. Ошолордун сөзү өтөт. Алар проект жазып чуркаш керек. Жөн эле кичинекей деңгээлде отура бербейчи. Мындай Токтогулдун деңгээлинде, өлкөнүн деңгээлинде иш кылыш керек да. Эмне президент эле чуркаш керекпи? Президент эле иш кылыш керекпи? Мен көрүп атам, кээ бир кызматкерлер президент чыгарган видеону бөлүшүп коюп эле отурушат. Президент өзү айтып атпайбы? Акылыңар иштеткиле, бизге жардам бергиле деп. Кандай жардам болуш керек? Ал эмне кыла берет, булар бөлүшүп эле ошол жардамбы? Типа, ой, биз кылып атабыз дегендей. Булар эч нерсе кылган жок. Булар эч кандай жардам бере алган да жок президент. Куруп берген мектептердин лентасын кесмей, куруп берген мектептин лентасын кесмей. Вот мындай чечкиндүү кадамдар кылыш керек болчу да. Ташты алып барып, проект жазып, тузду иштетип, бүт түшкөн акчаны көргөзүп элге. Жада калса бул жерде деле ишкана курса болот. Жада калса өзү мамлекет ушул Токтогул району куруп койсо болот. Болгон ресурсу бар. Кудайга шүгүр, Токтогул району Кыргызстанда эң потенциал чоң район. Токтогул району Кыргызстан боюнча. Баткен жакта караңызчы, суу жетпейт. Мисалы үчүн, ошол жакта дагы иштеп атышпайбы? А бизде бүт бар. 4 дарыя куят. Ген бар, туз бар, чөптөрүң бар, туризмге ылайыктуу жерлер бар. Бирок негедир ушуну чечпей атат. Ошон үчүн айтат элем, биз баарыбыз мындай терең ойлонушубуз керек да. Терең кадамдар ташташыбыз керек. Рахмат, Бексултан мырза, анда чечүү жолдорун издейбиз. Мына ушинтип эле келип төгөлүп кетип калышат да. Андан башка. Рахмат сизге. Бүгүн ой бөлүшүп, ушул көз карашыңызды көргөзүп, реалдуу күрөшөм деп багытын берип, жана ошол бул иштин мүмкүн сиз детонатору болуп калаптырсыз. Алдыга жылдырганга эң биринчи себепкерлерден болуп калаптырсыз. Сиз ушунуңуздан тайбаңыз, сиз ишиңизге ийгилик. Кийинки көрүшкөнчө аманчылык каалайм сизге. Сизге да чоң рахмат Болот мырза. Кийинки көрүшкөнгө чейин. Урматтуу каналдын катталуучулары, мына бүгүн биз Токтогул районунун Борбордук аэропортунда жана анын жанында жайгашкан Токтогул шаарынын таштанды таштоочу жайында болдук. Аябай сасыйт экен. Достор, бул маселелер бар. Буларды чечиш керек. Мына бүгүнкү биздин каарманыбыз Бек Баяманов баардыгын кенен чагылдырып берди. А сиздер болсо каналга катталганды унутпаңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Мүмкүн бул чечүүнүн башталгыч жолудур. Сиздер менен биз дайыма күбө болуп турайлы. Каналга катталып лайктан басканды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.